экен. Күнөөм дагы бар болушу мүмкүн, бирок ал нерсеге мен жаман оюн менен бирок кылганым жок да кызгач. Бирок ал кыз менен жамандыкка барып жатып, бирок кийин кайткам деген ойдомун да мен өзүм оюм боюнча. Кыз мени жүрүң деген кулагымда бар да. Киргенбиз сарайга. Кирип бирок кызды шымы шыпырылып турганын мен көргөмүн да. Какой-то бир болбогон убакыттын ичинде эле болуп аткан иш да бул. Уже мен масчылыгымда оюмда жаман ой болуп, баягы масчы боюнча киргенимде, мен ойлойм да, кыздын айтуусу ала дагы айтып атат да. Сиз мени жүр деп жетиле алып киргенсиз деп атат. Мен азыр ошо менен ойлонуп турганым да, значит, мен ошондой оюм болгон дагы меники. Бирок мен ал кызды караганда уже шымы шыпырылып турган да. Мен аны кайра айткам да, атаңа шымын көтөр, атаңа же апаңа айтамын дегенмин да. Эстеген сайын кыйналып жатам. Мындай ишке айбанда барбаса керек. Кызымдын психологиясы бузулуп калбаса экен деп коркуп болгон окуяны унуттурганга аракет кылуудамын дейт зордукталды делген кыздын апасы. Биринчи кызым чыккан экен, акчасы бар экен колундачы. Чыгып, камукко дүкөнгө барайын деп эшикте улуу баламды күтүп турса, ал кичинекей баламды карап калыптыр дагы, тиги күтүп туруптур сырттачы кызымчы. Күтүп туруптур. Тиги чыкпаптыр. Анын ордуна тиги Айша атасы чыгып калганда үйдөнчү. Төлөткө жете эле кызымды ээрчитип жүр деген окшойт. Жүр дегенде төлөттүн ичине киришиптир. Төлөттүн эшигин жаап алыптыр. Жаап алып, анан ошол жерден биринчи кызым шымын шыпырыптыр дагы, анан өзүнүн шымын шыпырып пытался да. Кайра шымын кийгизип алып чыгып, ээрчитип, кызымдын колуна прям колунан жетелеп чыгып сарайга алып кирген. Сарайга алып киргенде тияктан дагы өзүнүн шымын шыпырып, кайра кызымдын шымын шыпырып туруп, анан тетиги өзүнүн жумушун жасайын деген да булчу. Анан точносын эми тиги болбогон нерселерди айтыптыр. Тоңко ойда дептир, ачыгын айткандачы. Шымын шыпырып, кызым үйгө карап, үйдү көздөй карап качыптыр. Ал ошол мезгилде, ошол күнү кызым айткан эмес. Ол окуянчы. Ал күнү ошол күнү алар ошол жерде эле болчу. Мен жумуштан келгенде ошол жерде отурган аяшымчы. Мен билген эмесмин, иштекени билген эмесмин. Уже алар кетти. Ошол күнүн кечинде. Анын эртеси күнү ондорго жетпей кызым ойноп аткан. Ойноп туруп эле анан апа, анан Айша атам баягысын деп калды. Эмне баягысын? Сарайга мени жетелеп алып кирди, анан кийин мынтип мен шымымды шыпырып, анан мынтип туруп такады деп ошентип айтып берди. Анан уже мен шок болуп калдым да вообще. Күйөөмдү да көз келген жок, сразу эле чечип шымын карадым. Турсилердин өйдө чечип карадым. Вроде эметкен жок, анан эми түшүнгөн деле жокмун. Карасам нормальный, бирок нормальный да, ошондой көрүндү көзүмөчү. Ошол күнү бирок апам могу жагым ооруп атат деген, тигиз өкөр эч кимге айтпа дептир. Ошон үчүн мен кызым ошол болгон окуя күнү айткан эмес, эртеси айтты. Аны эмне үчүн кечегиңде айтпадың, үйдө эле го, эмне үчүн айтпадың десем, апа айтпа деген деп кайра айтат. Анан тигини издеп мен жөнөдүм. Жөнөсөм ал бир ошо аяштарыбыз коноктоткон алып кеткен да. Барсам уже мен барганга жарым саат мурун эле уже үйдөн чыгып кеткен болот. Уже мен аны таппай калдым да. Звонить этем жок, откуда өчүрүп салат улам элечи, такыр сүйлөшпөй элечи. Ошо менен анын эртеси анан кийин мен эмеге бардым. Өзүбүздүн кайрылчу бөлүмүбүзгө барып, анан кайрылып заявление жазып, анан таштадым. Учурда мойнуна албай атат. Бирок менин кызым бетине чакылдатып айтып берди, болгондой. Бала эч качан калп айтпайт. Ооруну жашырса өлүм ашкере кылат дегендей, мындай үрөйдү учурган окуяларга бөгөт коюу үчүн мамлекет, анан албетте ата-эне балдарын катуу көзөмөлгө албаса, жыйынтыгы жакшылыкка алып келбери алдыдагы окуялар далил болуп берди.